Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым, бүгүн биз ар түрдүүбүз, бирок биримдикте күчүбүз деген толеранттуулук темасына байланышкан сабак өтөбүз. Сабагыбыздын жүрүшүндө үй бүлө мүчөлөрүбүзгө, ата-энебизге жылуу-жылмайып, баарыбызды тең толкундата турган кызыктуу маселе тууралуу кеп калабыз. Ал маселе адам жөнүндөгү маселе. Байыркы заманда эле адам бул жер жүзүндөгү эң табышмактуу сфинкс деп айтылчу экен. Азыркы учурда дагы эң жөнөкөй жана эң татаал түзүлүш. Эгерде мен силерден адам жөнүндө сурай турган болсом, анда чынында эле ар кандай жоопторду аламын. Аны силер менимче, мен оюмча деп ырастайсыңар. Мындан 2500 жыл илгери белгилүү философ Диоген колуна чырак көтөрүп алып Африканын көчөлөрүн аралап, мен адам издеп жүрөм деп жыр салган экен. Мындай эң таң калыштуусу, байыркы борбор калган көчөлөрүндө азыркы кездегидей эле эл жык-жыйма болгон. Соодагерлер, жаштар, карылар деги эле баары. Анда болсо Диоген кимди издеп жүргөн? Данышман философ Диоген адамдын инсандыгын, ыймандуу адамды издеген тура. Биз ар түрдүүбүз, бирок бир мамлекетте, бир коомдо жашайбыз. Айлана чөйрөбүздө ар кандай адамдар жашашат. Ошондуктан биз тынчтыкта жана бири-бирибиз менен ынтымакта жашоого үйрөнүшүбүз, аракет кылыбыз керек. Төмөндө силерге адамдар жөнүндө таблица берилген. Ошону толтурабыз. Адамды анын мүнөзүнө, үй бүлөсүнө жана башкаларга жасаган мамилесине, жүрүм-турумуна, адебине, кесибине жараша мүнөздөсөк болот. Келгиле балдар, өзүбүзгө төмөнкү суроону берип көрөлү. Мен деген ким? Бул суроого психологдор адамды 3 типке бөлүшкөн: реалдуу мен, идеалдуу мен, күзгүдөгү мен деп. Биз үчөөнүн кайсысына киребиз же 3 тобуна тең киребизби? Окуп туруп, маалымат алып туруп, андан соң төмөндө таблица берилген. Мен киммин? Реалдуу мен, идеалдуу мен, мен күзгүдө. Мен чындыгында киммин? Мен ким болушту каалайт элем? Деген суроолорго жооп беребиз. Биз кээде бөтөн адамдарга жана жакындарыбызга кандай мамиле жасай турганыбызды карап көрөлү. Мисалы, оор сумка көтөрүп бараткан бейтааныш бир аял жардам сурабаса деле, сумкасын көтөрүшүп жардам беребиз. Ал эми апабыз дүкөнгө барып келчи же ич аякту жууп койчу десе, мойнубуз жар бербейт. Эмне үчүн бөтөн кишилерге жардам берип, жакын адамдарыбызга анчалык көңүл сүнбөй, кайдыгер мамиле жасайбыз? Эгерде биз бири-бирибизге чыдамдуулук, сабырдуулук, ыймандуулук, урматтоочулук, түшүнүүчүлүк менен мамиле кылсак, анда бизге турмуштук ролубузду аткарууда биз үчүн алда канча жеңил болмок, балдар? Ошон үчүн жакындарыбызды дагы айтканын угуш керек. Адам баласы жаңы чөйрөгө кантип көнүшү аралашу керек? Ал жаңы чөйрөгө көнүү үчүн, адамдар менен алакалашуу үчүн кандай болушу керек? Адам турмуштук болобу же кесиптик болобу, айтор кайсы чөйрөгө болбосун, көнүш үчүн албетте дагы анын инсандыктагы адистик, социалдык да билгичтиктери жана көнүмдөрү калыптанууга тийиш. Андай сапаттардын бири толеранттуулук, сабырдуулук болуп саналат. Толеранттуулук күнүн 16 ноябрь күнү ЮНЕСКОнун Парижде өткөн баш конференциясынын 1995 жылдын 16 ноябрындагы 62 революциясы менен бекитилген жана ошол эле күнү жарыялаган. Ошондуктан 16 ноябрь эл аралык толеранттуулук күнү. Бул декларациянын кабыл алынышына жер жүзүндө зордук, зомбулуктун, терс терроризмдин, агрессивдүү улутчулдуктун, ырайсызчылыктын түрлөрүнүн алдын алуу максатында киргизилген. ЮНЕСКонун толеранттуулук принциптеринин декларациясында төмөнкүдөй аныктамаларды кездештирүүгө болот. Толеранттуулук бизди дүйнөдөгү маданияттардын көп кырдуулугун урматтоону, кабыл алууну жана түшүндүрүүнү билдирет. Толеранттуулук адилетсиздикке карата ээлеген мамиле, өз ынанымдарынан баш тартуу жана бөтөндөргө баш ийип берүү эмес. Кечирип коюучулук же бардыгына макул болуп куп деп берүүчүлүк эмес. Адамдын укуктарын жана эркиндиктерин таанышуулук, урматтоо менен, жигердүүлүк менен мамилелешүү. Бир чака алма. Бир киши бакчасы бар кооз жаңы үй сатып алат. Жанындагы эски үйдө кызганчаак кошуна жашачу. Ал жаңы кошунанын көңүлүн орткусу келип, анын эшигинин алдына таштандысын таштап кетип, же дагы башка жаман нерселер жасап турчу. Бир күнү жаңы кошуна эртең менен жакшы маанайда уйкудан туруп, үйүнүн алдына чыкса, бир чака жагында турат. Ал чаканын ичиндегиси төгүп, чаканы жылдырата жууп, ичине бакчасындагы адамдардын чоң жумушкандарын толтура берип, кызганчаак кошунанын үйүнүн алдына коюп коет. Ниети жакшы, тилеги оор, тилеги таза, ою калыс жакшы адам сыйлык сүйлөп жакшы мамиле менен бөлүшөт экен. Бир саамга ойлонуп көрөлүчү. Биз эмнеге байбыз? Тапшырма толеранттуулуктун эмблемасын ойлоп таап жана анын сүрөтүн дептерге түшүрүп, мен киммин деген таблицаны толтурабыз.
жана реалдуу мен, күзгүдөгү мен деген 3 таблицаны. Мен болгону үйрүңөрдө учуп бараткан канаттуу кушмун. Караңгы түндө жылдыздарды көздөй учуп баратып, өз оюмду ойлой берем деген Чыңгыз Айтматовдун оюн дагы окуп, ошого салыштырмалуу жасабыз. Жана төмөндө берилген тапшырмаларды аткарабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла, эч качан оорубагыла, толеранттуулукту сактагыла.